артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок. Эки досту да уруштурган ушул шакчылар болду. Президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Кегиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Ел бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжалат болуп чалып атышат. Унчукпай отурасыңар, депутат Ташиев менен Жапаровду жараштыруу керектигин айтып чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева өлкөдөгү саясий кырдаал курчуп, бири-бирине карата айыптоолор жана чыр чатактар көбөйгөнүн билдирди. Анын айтымында коомдо эки достун ортосунда ушак айын салгандар бар. Депутат бул жагдай Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мамилесине да таасир эткенин белгиледи. Камила Талиева министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго кайрылып, эл арасында бөлүнүү жок экенин эске салды. Ошондой эле өкмөт өкүлдөрүнө кайрылып, Камчыбек Ташиевде иштеп жаткан жетекчи жок экенин айтты. Депутат парламент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы ымаланы оңдоо үчүн аянтча болушу керектигин белгиледи. Мындан тышкары Ташиевдин колдоосун көрүп жүргөн айрым депутаттардын бул маселеде мунчукпай отурганына нааразы болду. Атынан сүйлөгүм келип атат. Эл өкүлү болгондон кийин мына 2 күндөн бери Кыргыз мамлекетинде элдин баары түмөн түйшүктүү ойдун төгөрөгүндө эл абдан кыжалат болуп турат. Бул эмне болуп кетти деп. Ушунчалык саясат тездик менен өнүгүп атат. Саясий кырдаал, саясий абал кандай болгон учурда дагы адилеттикти тутсак, бирөөнүн артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок. Ушул эки досту да уруштурган ушул ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевдин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевди ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Кегиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Ел бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуучундукты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен ошол туруп берейин. Келиңиздер, баарыбыз чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Чогуу келдиңер. Ооручуларда чогуу көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кыдыршаев жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ушул жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана үмбеталы чыкты, рахмат үмбеталыга. Мен кечетен бери ойлонуп атам, кимдир бирөө айтар бекен, жигиттерден кимдир бирөө мындай чыгып, ушул эки дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечетен бери. Мына ошонун курмандыгы болуп отурат төрага. Бул кишинен мен бир канча жолу эч кимди сатпаган, бир канча жолу күбө болгонмун. Жигит деген жигитче кетет монтип. Мына өзүнүн арызы менен кетип атат. Мына азыр угуп отурабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн мен келиңиздер, эми жогорку кеңеш чоң аянтча жерге келип эле күн өткөрүп, күн тартибин карап коюп кете бербестен саясатка аралашалы. Кризистик абалда туруп берели биз дагы. Мен баарыңыздарды чакырам, ынтымакка чакырам баарыңыздарды. Бөлүнүп жарылууга эмес, ынтымакка чакырам. Рахмат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгон. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы.
Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakan buyurun.